Саламатсыздарбы, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр. Жакында сиздер орто мектепти аяктап, жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн даярдык көрө баштайсыздар. Андыктан сиздер баарыңыздар жалпы республикалык тестирлөөгө катышууга тийишсиздер. Бул милдеттүү тест. Жалпы республикалык тестирлөө сиздердин мектепте алган бааларыңыз кандай болгондугуна карабастан, иш жүзүндө эмнелерди билериңизди жана көрсөтө аларыңыздарга мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Жалпы тесттин негизги бөлүгүн тапшырып бүткөндөн кийин тандап алган кесибиңизге байланыштуу болгон предмет боюнча тестти тапшырып баштайсыздар. Биздин бул сабактар тарых предметине арналган. Тарых предмети боюнча жалпы тест жөнүндө айтсак кетсем, тарых предмети боюнча жалпы тест сиздердин жалпы тарых билими, тарых предмети боюнча жалпы көндүмдөрүңүздөрдү, билимиңиздерди баалайт. Ал эми биздин бул тарых предмети боюнча тест сабактарыбызда болсо, тесттик суроолорду чечмелеп, талкуулоого көңүл бурабыз. Ошентип, урматтуу бүтүрүүчүлөр, жалпы тарых предмети боюнча тесттик суроолор 40 тапшырмадан туруп, аны белгилөө, аны аткаруу үчүн сиздерге 70 мүнөт убакыт берилет. Тарых предмети боюнча тест эмнелерди баалайт болду экен? Ошолорго сиздердин көңүлүңүздөрдү бурайын. Тарых боюнча тест төмөкүлөрдү баалайт. Тарыхый булактарды жана фактыларды талдай билүүнү, тыянак чыгара билүүнү жана тарыхый окуялардын маанисин аныктай билүүнү, тарыхый мезгилдерди жана тарыхый окуяларды чагылдырган тарыхый карта менен иштей билүүнү, тарыхый фактыларды салыштыра билүүнү, тарыхый процесстеги мыйзам ченемдүүлүктөрдү түшүнө билүүнү баалайт. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, тестке даярданууда кайсы бөлүмдөргө көңүл бурушуңуздар керек? Ушуга да токтоло кетели. Тестке даярданууда төмөнкү бөлүмдөргө көңүл буруңуз. Киришүү: тарыхый жыл санак, тарыхта жылдарды саноо, Григориан календары жана мусулман жыл санагы. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, дагы бир айта турган негизги нерсе, тарых боюнча тесттик суроолор өз ичине 2 бөлүмдү камтыйт. Бул дүйнөлүк тарых жана Кыргызстан тарыхынан суроолор. Азыр биз сиздер менен биринчи бөлүмгө токтоло кетели. Бүткүл дүйнөлүк тарых. Байыркы дүйнөнүн тарыхы, ал өз ичине алгачкы жамааттык коом түзүлүшү, неолит революциясы түшүнүгү, чыгыштын байыркы цивилизацияларын камтыйт. Антикалык цивилизациялар, буга байыркы Греция жана байыркы Рим кирет. 3-чү орто кылымдар доору. 4-чү жаңы мезгил, соңку жаңы мезгил 20-чы кылым. Эми болсо 2-чи бөлүмүнгө көңүлүңөрдү бурайын. Кыргызстан тарыхы. Кыргызстандын байыркы тарыхы, улуу түрк кагандыгы жана анын мураскорлору. Кыргыздар жана Чыңгызхан урпактарынын мамлекети, кыргыздардын этногенези. 15-18 кылымдардагы Кыргызстан. Кыргызстан Россиянын курамында, эгемендүү Кыргызстан. Мына, урматтуу бүтүрүүчүлөр, биз сиздер менен тесттик суроолор жөнүндө, тесттик суроолор өз ичине кайсы бөлүмдөрдү камтый тургандыгы жөнүндө маалымдама алдык. Эми болсо суроолорду чечмелөөгө киришели. Сиздердин көңүлүңүздөрдү биринчи суроого бурайын. Урматтуу окуучулар, сиздерге мектепте сунуш кылынган адабияттардан сырткары кошумча бул адабияттарды да сунуш кылабыз.
Воропаева, Джунушалиева жана Харченко тарыхтын кыскача курсу. Подкуйка, Молодых жана Выговская Орусия тарыхынын кыскача баяндалышы. Алиева жалпы дүйнө тарыхы. Осмонов Кыргызстан тарыхы урунтуу учурлар. Биринчи суроого көңүлүңөрдү бурайын. Кыргыздардын Манас эпосы 9-10 кылымдарда, ал эми славяндардын Игорь кошууну жөнүндө сөз поэмасы 12 кылымда пайда болгон. Суроо: аталган адабий чыгармаларда кандай жалпылык бар? Жооптордун варианттарын менен таанышалы. А варианты: душмандарды жеңүү максатында биригүү идеясы. Б варианты: мурдагы жеңилгендиктердин ордуна согуштук жеңишке ээ болуу үчүн күрөшүү идеясы. В варианты: башкы каармандын курман болгондугу жөнүндө баян куруу. Г варианты: башка өлкөлөргө жасалган саякаттар жөнүндө баян куруу. Урматтуу окуучулар, бул суроого түшүндүрмө бере кетели. Аталган адабий чыгармалардын экөө тең тарыхтын кыйын кезеңдеринде жаралгандыгын эске түшүрөлү. Биринчи бул кыргыздардын Теңир тоого көчүп, өз көз карандысыздык үчүн күрөшүү керек болгон мезгилинде. Экинчи, орустардын феодалдык чачкындылык мезгилинде жаралгандыгын эске түшүрөлү. Ошол убакта оруста, кыргызда коомчулугу үчүн негизги милдет өз душмандарына каршы туруу болгондугун унутпайлы. Күчтүү душмандын бет алдында элдин биримдиги жок болгондугу үчүн күн тартибине баш кошуу маселеси коюлган. Бул себептүү жогорудагы адабий чыгармалардын экөөндө тең башкы идея биригүү, биримдик болуп калган. Өзүңөр байкагандай, бул сурообуздун туура жообу болуп А варианты эсептелет. Душмандарды жеңүү максатында биригүү идеясы. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, азыр сиздердин көңүлүңүздөрдү коло дооруна тиешелүү болгон суроого бурайын. Коло доорунан баштап түндүк Кыргызстандын калкы көбүн эсе мал чарбачылыгы менен, ал эми түштүк Кыргызстандын калкы көбүн эсе дыйканчылык менен алпурушканын баарыбыз билебиз. Мунун башкы себеби эмнеде болду экен? Жооптордун варианттары: А варианты коңшу элдердин үлгүсү. Б варианты табигый шарттар. В варианты түндүк Кыргызстанда айыл чарбада колдонулуучу шаймандарды билишпегендиги. Г варианты түндүктө жана түштүктө жашаган эл жеген азык түлүктөр ар башка болгондугу. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бул суроого жооп берип жатып, чарбалык ишмердүүлүктүн түрү географиялык факторлор менен аныкталганын түшүнүүбүз керек. Кыргызстандын түштүгүндө, Фергана өрөөнүндө суу ресурстары бар болгондугунан улам чарбанын дыйканчылык түрү, сугаттуу дыйканчылык калыптанат. Түндүктө тоолуу жана өрөөндүү жайыттар бар болгондуктан малчылыктын вертикалдуу түрү, атап айтканда, кыштоолор менен жайлоолорду колдонуу пайда болот. Ошентип, бул сурообуздун туура жообу Б варианты болуп эсептелет. Табигый шарттар. Мынакей, урматтуу бүтүрүүчүлөр, экинчи сурообуз менен да таанышып болдук. Сиздердин көңүлүңүздөрдү тарыхый документтер менен иштөөгө багытталган бул суроону сунуштайын. Россиянын тарыхында Орус правдасы деп аталган эки башка документ болгон. Алардын бири князь Акылман Ярослав жана анын уулдары тарабынан түзүлсө, экинчисин декабрист Павел Пестель түзгөн. Суроо: аталган документтердин
кандай жалпылыгы бар? Бул сурообуздун жоопторунун варианттары менен таанышып көрөлү. А варианты. Аларда мамлекеттик жана коомдук түзүлүш аныкталган. Б варианты. Алар жылнаамалар түрүндө болгон. В варианты. Алар көз карандысыздык үчүн күрөшүү жөнүндөгү аңгемелерден турган. Г варианты. Алар нускамалар менен акыл насааттарды камтыган. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бул суроого туура жооп берүү үчүн аталган документтер качан жана кандай жагдай шартта түзүлгөндүгүн эске түшүрүү керек. Акылман Ярославдын Орус правдасы 11-кылымдагы Киев Русунун мыйзам чыгаруу нормаларын бекиткен. Декабрист Павел Пестелдин Орус правдасы болсо 19-кылымдын башында Россиянын башкаруунун республикалык формасы астындагы коомдук түзүлүшүн аныктоочу документ катары жазылган. Ушинтип, өзүңүздөр байкагандай, бул сурообуздун туура жообу А варианты болуп эсептелет. Бул эки документте тең мамлекеттик жана коомдук түзүлүш аныкталган. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, кезектеги суроого сиздердин көңүлүңүздөрдү бурайын. Биздин заманга чейинки 2-кылымда хан жана гун башкаруучулары Усун мамлекети менен ынтымак түзүүгө аракеттенишкен. Анткени бул сурообуздун жоопторунун варианттары. А варианты. Усун мамлекети баскынчылык согуштарды жүргүзүп, өз кошуналарына коркунуч туудурган. Б варианты. Хан жана гун мамлекеттери өз ара душман болуп, өздөрүнө ынтымакташ издешкен. В варианты. Усун мамлекети кербен жолдорунда ыңгайлуу абалды ээлеген. Г варианты. Усун мамлекети бай болуп, жоомарттык менен өз ынтымакташтарына мол тартууларды жасаган. Бул суроого жооп берип жатып, тарыхый фактыларды салыштыруу өтө зарыл. Биздин заманга чейинки 2-1 кылымдарда хан династиясы башкарган Кытай жана Хуну дөөлөтү бири-бирине кас болушуп, алардын тирешүүсү узак мезгил бою созулуп келгенин унутпайлы. Жеңишке жетүү үчүн бул мамлекеттердин экөөнө тең ынтымакташтар, же башкача айтканда союздаштар керек болгон. Усун мамлекети өзүнүн Батыш Теңир тоо аймагында ээлеген географиялык абалынан улам аталган тараптардын ар бири эңсегендей ынтымакташ эле. Өзүңүздөр байкагандай, бул сурообуздун туура жообу болуп Б варианты эсептелет. Хан жана гун мамлекеттери өз ара душман болушуп, өздөрүнө ынтымакташ издешкен. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, эми болсо кезектеги сурообузду талдап көрөлү. Иран менен согуш болуп кетет деп чочулагандыктан 10 ок элинин каганы истеми, менин душманымдын душманы менин досум деген принципке таянып, өзүнө ынтымакташтарды издейт. Суроо. Иранга каршы биригүү сунушу менен истеми каган кайсы мамлекеттин императоруна элчилик жиберет? Жооптордун варианттарын карап көрөлү. А варианты Кангуйдун, Б варианты Кытайдын, В варианты Византиянын, Г варианты Германиянын. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бул суроого, ушул типтүү суроолорго жооп берүүдө эмнелерге көңүл бурушуңуздар керек? Мисал үчүн, бул суроого жооп берүүдө 10 ок эли уруулар бирикмесиндеги тышкы саясий жагдайды талдоого негизделген. Талдоо менен суроону чечүүгө аракет кылышыңыздар керек экен. Бул бирикмени башкарып,
Истеми каган Батыш Теңир Тоо аймагын багындырып алат. Иранга каршы согушмакчы болуп, Истеми жалгыз согушкан кыйын болорун түшүнөт да, өзүнө шериктештерди, союздаштарды издеп Византияга элчилерди жиберет. Анткени Византияда Иран менен согуш жүргүзүп жаткан болчу. Ошентип, урматтуу бүтүрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай, бул сурообуздун туура жообу В варианты. Византиянын императоруна элчилик жиберет экен. Ошентип, кезектеги сурообузду талдөөгө өтөлү. Эмне себептен Батыш Түрк кагандыгынын көчмөн ак сөөктөрү Тон Жабгу кагандын саясатына наразы болушкан? Жооптордун варианттары. А варианты. Каган ак сөөк адамдарды аскердик кызматка тарткан эмес. Б варианты. Каган көп убактысын аңчылык менен өткөргөн. В варианты. Каган кол өнөрчүлүк менен алып урушууга тыюу салган. Г варианты. Каган көчмөн ак сөөктөр менен дыйкан ак сөөктөрдү тең укуктуу кылып койгон. Бул суроо логикалык ой жүгүртүүнү талап кылат. Түрктөр Борбордук Азиянын аймагын өздөрүнө 6-кылымда баш ийдирип алган. Ошол эле мезгилде сагдилик шаарлар пайда болуп, аларда шаар элитасы калыптанат. Шаарлар сооданын өнүгүүсүнө түрткү берет. Ошон үчүн Тон Жабгу каган көчмөн жана отурукташкан ак сөөктөрдүн укуктарын теңдөөгө умтулат. Бирок түрк ак сөөктөрү өздөрүнүн жеңип алуучулук артыкчылыктарынан кол жуугусу жана отурукташкан төбөлдөр менен бийлик бөлүшкүсү келбейт. Мынакей, урматтуу бүтүрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай, ошентип бул сурообуздун туура жообу болуп Г варианты эсептелет. Каган көчмөн ак сөөктөр менен дыйкан ак сөөктөрдү тең укуктуу кылып койгон. Эми болсо, урматтуу бүтүрүүчүлөр, кезектеги сурообузду талдап көрөлү. Кыргыздардын 15-кылымдын аягында, 16-кылымдын башында Алтайдан Теңир Тоого көчүп келишине эмне себеп болгон? Бул сурообуздун жоопторунун варианттары. А варианты. Жунгар хандыгынын кысымы. Б варианты. Уйгур хандыгынын жеңип чыгуусу. В варианты. Аларды Хубилай көчүргөн. Г варианты. Алар Чыңгыз ханга баш ийүүнү каалашкан эмес. Бул суроого туура жооп бериш үчүн 15-кылымдын аягында, 16-кылымдын башындагы Борбордук Азиядагы саясий кырдаалды талдап чыгууну унутпайлы. Бул мезгилде уйгур кагандыгы жана Чыңгызхан урпактарынын мамлекети эбак жок болчу. Ошон үчүн Б, В жана Г жооптору туура эмес. Ал эми Алтайдагы жаш мамлекет болгон Жунгар хандыгы коңшулаш элдерди басып алуу аркылуу өз аймагын кеңейте баштаган. Жунгарларга багынып берүүнү каалабай, кыргыз эли Алтайдан Теңир Тоого көчүшкөн. Демек, бул сурообуздун туура жообу А варианты. Жунгар хандыгынын таасиринин астына же кысымынын астында кыргыздар Тянь-Шанга көчүп келишкен. Урматтуу окуучулар, кезектеги сурообузду талдап көрөлү. Француз-Прус согушунун мүнөзү 1870-жылдын 4-сентябрынан кийин Франция үчүн басып алуу согушунан
боштондукка чыгуу согушу болуп өзгөргөн? Төмөн жактагы окуялардын кайсынысы буга себеп боло алат? Жооптордун варианттары менен таанышалы. А варианты: Францияда буржуазиялык демократиялык революция болуп өткөн. Б варианты: Франциянын королу Наполеон III туткунга түшкөн. В варианты: Франция жаңы ынтымакташтарды, союздаштарды тапкан. Г варианты: Франция багынууга, капитуляцияга макул болгон. Бул суроого туура жооп бериш үчүн окуялардын себеп-натыйжа байланышын аныктап алуу керек. Француз-прус согушун Франция баштаган. Ошол үчүн жооптун Б, В жана Г варианттарында көрсөтүлгөн окуялар согуштун баскынчылык мүнөзүн эч өзгөрткөн эмес. Ал эми 1870 жылдын 4-сентябрында Францияда болуп өткөн буржуазиялык демократиялык революция коомдук саясий түзүлүштүн монархиядан республикага алмашуусуна алып келген. Мына ушул окуя согуштун мүнөзүн өзгөрткөн. Ал эми Франция германдык аймактарды басып алууга умтулбай, өз республикасын коргой баштаган. Демек, бул сурообуздун туура жообу болуп А варианты эсептелет. Францияда буржуазиялык демократиялык революция болуп өткөн. Мынакей, урматтуу бүтүрүүчүлөр, тарых предмети боюнча тесттик суроолорду талоого арналган биринчи сабагыбыз соңуна жетти. Кезектеги сабактарда көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.